Май айынын ортолорунан тартып Курманбек Абдукадыров күндө ушул багында. Бышып калган кокон гилястын мөмөлөрүн күнүнкүсүн күнүнө терип алып турат. Антпесе мөмө тез бузулуп, сапатын жоготот. Кыш айларынан баштап дары азыктарын берип, мөмөсүн алганга чейин чоң мээнетти кылды. Дыйкан бул бакты 20 жыл алдын көчөтү тигилгенден тартып карап келет. Адам бул жерди өздөштүрүп, самоток суу алып келген. Көчөтүнөн карайбыз ушуну. Азыр 20 жыл ушундай болуп калды. Көчөтүнөн карап, азыркы тапта ушу пышып, даяр, терип сатканга даяр болуп турат. Клиенттерибиз келип атат. Кокон гиляс сууну көп талап кылбаган өсүмдүк, бирок гүлүн төгүп, короо түйгөндөн баштап бышканга чейин 5 жолу сугаруу зарыл. Курманбек Абдукадыров өстүрүп жаткан кокон гилястын воловой 3-чү сорту. Башка түрлөрдөн айырмаланып, сабагы узун келип, түшүмдү мол берет. Ар ким ар кандай колдонот. Биз гүлдө уже түйгөндө машамина беребиз. Жок, гүлдөгөндө мачамина берет экенбиз. Түйгөндө анан азотту беребиз. Мачамина көгүнөн неме кылып берсе, азот чоңойтуп берет. Быйыл биогумуз дагы салдык. Алла берсин, жакшы. Жалпы аянты 20 сотук жерге кокон гилястын эң жакшы сорттогу бир эле түрү эгилген. Ал жылына 2 тоннадай түшүм берет. Дыйкан бул жылы башка жылга салыштырмалуу түшүм мол болгонун айтат. Биз терип ошол алган адамдардын айткандай кылып терип беребиз да. Анан сортировканалар өздөрү кылат. Өздөрү адамга келип салат. Бизге мына адам мына чоң, мына размерге чейин терип бергиле дейт. Ошону терип беребиз. Анан сортировканы өздөрү кылат, упаковканы өздөрү кылат. Араван районунда 106 гектар жерде кокон гилястын багы бар. Анда воловой 3, воловой 4 сорттору өстүрүлөт. Гилястар Кытай, Орусия, Белоруссияга экспорттолуп, айрым учурда гана ички базарларга сатыкка чыгарылат. Кардарлар өздөрү келип, ордунан тандап алып кетишет. Гилясты да башка мөмөлөр сыяктуу өзүнчө үзүү эрежеси бар. Сабагын узуун боюнча үзүп албаса, мөмө тез бузулат. Андан кийин быйыл аракет кылып атабыз ушу 3 айыл өкмөтүн органикалык аймакка айландырган. Эмне үчүн деген азыр көп жерде, көп АЭПте, Европа биримдигинде органикалык, таза экологиялык, таза айыл чарба продукциясын сураган талабы күчтүү. Курманбек Абдукадыров Евразия экономикалык биримдигинин сертификатына ээ болгон. Араван районунда мындай мүмкүнчүлүккө дагы бир дыйкан ээ болгон. Бул алардын өндүргөн продукциясы биримдикке мүчө өлкөлөргө тоскоолдуксуз сатыларына кепилдик берет. Аймакта башка дыйкандарга да сапаттуу кокон гиляс өндүрүүнүн жол жоболору үйрөтүлүп келет. Кылым Сурапбаева, Асилбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.